Саламатсыздар, урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезекте келсеңиз урас маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүнкү маектин темасы Кыргызстандагы IT жана IT рыногунан, IT базарынын абалы. Ал үчүн бизде Кыргызстанда атайын соода тармагына байланыштуу Алтоспос тиркемесин иштеп чыккан авторлордун бири келди. Ал өзү айтмакчы, азыркы тапта бул тиркеме дүйнөнүн бардык булуң бурчунда көчүрүлүп алып, сатылып алып иштеп жаткан кезде. Эми азыр Кыргызстандагы IT деген эмне? IT-нин адистери эмнеге көбүрөөк басым жасаш керек жана Кыргызстандагы талап, ушул IT адистерине болгон талап тууралуу маек кылабыз. Негизи эле коомчулукта бизде жанагы IT же болбосо компьютер программалоо десе, кеңселердеги компьютерщик элестетебиз. Аны биз компьютерщик деп атап алганбыз. IT адис же болбосо айтишник деп атабайбыз, компьютерщик. Ал келет, жанагы иштегени начар болуп калган компьютерди карап кетет. Принтерлер чыкпай калса, принтерди карап кетет, ашып кетсе картриджин алмаштырат. Анан кийин же болбосо антивирус коет. А чынында айтишник деген ким? Ошол боюнча биздин көрүүчүлөрүбүзгө, угармандарыбызга дагы, окурмандарыбызга да айта кетели. Себеп дегенде IT тармагына кетем деген жаштарыбыз боло турган болсо дагы алдын ала маалымат алып, ошол мектеп окуучулары келечекте сиздердин катарыңыздарды толуктай тургандай болуп. Саламатсызбы? Менин оюмча, чындыгында сиз айтып өткөн нерселер бул IT-нин бир кайсы бир бөлүгү баары бир. Мисалы, эмнеге IT деп коюшат? Менин оюмча, ошол ишти аткаргандарды, орусча мисалы үчүн системщик деп коет го, компьютерларды келип оңдоп, карап, туура иштеп атабы, текшерип кетет. Алар бир ишкананын IT бөлүгүнүн бир специалисти, адиси. Андан ошондон улам айтишник деп кеткен калып калса керек да, калыптанып. Бүгүнкү маегибиз көбүнчө программист, анан айтишник. Негизи IT сферасы да жалпысынан кандай болот турган болот. Анан мисалы айтып атабыз, ошол IT-нин бир эле кызматкерин биз айтишник деп алганбыз. IT өзү эмнеден турат? Мисалы бизде абал кандай азыр? IT бул баягы информационный технология деп, IT-нин ичинде ошол компьютер колдонуп, ошол компьютердин бизге берген мүмкүнчүлүктөрүнүн аркылуу бир нерсе жаратуу, бир нерсе жазуу, бир дизайн жаратасыңбы, же болбосо программа куруп чыгасыңбы, ушул сыяктуу тарабынан колдонуп, анан бир ишке ишти мындай алдыга жылдырууга колдонулган нерсе да. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, ошол компьютерди дизайн деп, мисалы күйгүзгөндөн баштап өчүргөнгө чейинкини баардыгы ичинде жүрүп аткан баардык IT-де да. Эми азыр бизде байкап атабыз, ошол эле коммерциялык рыноктун өсүшү, кызмат көрсөтүү болобу, алып сатуу болобу, көпчүлүгү ушул компьютердик программаларга мындайча такалып атат да. Азыр көп эле дүкөндөргө барсаң, ошол жерден эле кирген босогодон эле карап, сен сураган, издеген нерсе барбы, жокпу, карап жөнөтүп атат. Бунун баары баягы IT система дейле. Бизде рынок эмнени талап кылат көбүнчө? Негизи эле дүйнө, Кыргызстанды алсак, Кыргызстандагы ошо дүйнө менен бирге көп учурларда уже баягы IT продукттарды колдонуп, приложенияларды же болбосо программаларды колдонуп, күндөлүк бизнестердеги ар бир кишинин өзүнүн жашоосунда дагы мисалы приложенияларды колдонуп, жашоосун жеңилдетип, кайсы бир түрдө автоматизациялап келатат да, баары бир. Анткени мурун мисалы бир нерселерибизди бир тетрадыбызга жазып алып, анан эске тутуп жүрсөк, ежедневный кылып, планер кылыпчы. Анын баарын бүгүнкү күндө телефондогу атайын укмуштуу түрдүү эмелер бар, приложениялар. Ал ар бир адам кайсынысы өзүнө ыңгайлуу болсо ошону колдонуп алып, өзүнүн ишинде күндөлүк ишин тездетип, мындай жакшы бир жөнгө салып алат да. Бул баягы бир кишиге керектүү нерсе деп коелук. Бизнес тармагында, өнүктүрүү тармагында болсо, бир ишкана болсо, ишкананын ичинде дагы толгон токой процесстер бар да. Ошолорду ар бир бөлүмдүн ортосунда болуп аткан ишти кишилерди ары бери чуркатпай, кагаздарды ары бери алып келдирип, кыйналып жүрбөй, имейл аркылуу же болбосо компаниянын ичиндеги чат системасы болот. Же болбосо атайын бир система, ошонун ичинде ар бир бөлүк өзүнө эмне керек болсо ошону жазып эле коет, тияк дароо көрөт дагы, ошого жообун жазат. Баягы толук иш кайсы бир деңгээлде бир мындай жанагы суунун түбүндө балыктар монтип биригип алып сүзүп жүрө беришет го. Ошол сыяктуу болуп ишканадагы бир калыпта жылат да. Ушундай калыпка алып келгенге жардам берет деп ойлойм да, чындыгында эле. Көп аябай жакшы программалар бар, автоматизация кылган. Мисалы биз баягы көнгөнбүз да, көп нерсени импорттоо.
ошол эле кайсы бир жанагы дүкөндөгү болобу же болбосо жанагындай телефондогу тиркеме болобу программалардын көпчүлүгүн биз эмеден чет мамлекеттен сатып алабыз. Баягы илгерки айтканда ошонун установочный деп коелу. Силер менен айтканда установочный алып келип сатып алып, лицензиясын сатып алып, анан ошону иштетебиз. Бизде ошол талаптарды аткарып атабызбы? Биздин айтишниктер жаңы ошол эле тиркеме, телефонго тиркемелер чыгып атат да, бир топ. Азыр банктардагы телефондо менен башкарып баштадык. Өзүнүн эсептерибизди, карточкадагы акчаларыбызды дегендей. Ушуларды же болбосо бир дүкөндөрдө, чоң бизнестерде ошол системаны иштетип коюп бергенге биздин адистердин мүмкүнчүлүгү барбы? Нөлдөн баштап дегендей. Менин оюмча сиз айткандай чындыгында эле башынан алганда биз Кыргызстан өлкө катары биз компаниялар, ишканалар, мекемелердин баардыгы көбүнчө сатып алып, уже даяр чоң мындай дүйнөдө белгилүү качественный продукттарды колдонуп келчүбүз да. Азыр деле колдонуп атабыз. Бул мисалы Microsoft'тун продукттары, Cisco'нун продукттары, түрлүү программаларды. Алар аябай кеңири жаратылып, мындай терең майда чүйдөсүнө чейин жазылып куралып чыккан программалар. Алар чындыгында эле чоң ишканаларды, банктарды, бизнес компанияларды, корпорацияларды автоматизацияга жардам берет да. Сиздин сурооңуз боюнча биз өзүбүз Кыргызстанга, биздин рынокко керек бир продукттарды жаратып атабызбы, биздин адистер, программисттер? Ооба, анткени Кыргызстанда биз негизи эле баягы ушул программирование же болбосо продукт жаратуу жагында жүргөн кишилер ичара бар бирөөнүкүнүн ишин көрүп билип окуп турабыз да, же бири-бирибиз менен маектешип. Ар бир ишканада ошол ишканага таандык бир процесс болот. Башка ишканага окшошпой калганчы. Ошол процессти чечиш үчүн атайын программа жазылыш керек да, мисалы үчүн. Аны биздикилер жазып атышат. Аларды атайын ар бир компанияда банк болобу, же бир частный бизнес болобу, IT бөлүгүндөгү программисттер иштеп чыгып, аларга задание берилет, мондай маселе бар, мондай түрүндө чечилиш керек. Ошону чечип берилет дейт да. Ошондон кийин автоматизациялоого адистер иштеп, продуктты даярдап чыгып туруп, общий программага бекитип коюшат. И ана ошону менен чогуу тегиз иштей берет да, интегрированный болупчу. Мисалга бир аткарылган иштерден айта аласызбы? Макул ошол эле биздин башка бир сиздердин кесиптештериңиздер же болбосо өзүңүздөр жасаган бир ошол бизнести жөнгө салуу же болбосо катардагы бир ишкананын ишин жеңилдетүүгө ылайыкталган программалардан? Биз учурда бир жаңы продукт даярдап чыктык. Бул приложение. Ал приложениянын ичинде бир нече ирет модульдар бар да. Жумушту автоматизация кылган, то есть илгерилеткен, тездеткен. Бул приложение негизинде кафе, ресторан, же болбосо бутик, магазин, орто, чоң магазиндердин ишин толугу менен автоматизация кылганга мүмкүнчүлүк берген программа да. Муну телефонго установка кылып алса болот, жанагы WhatsApp'ты көчүрүп алгандай же болбосо бир жөнөкөй любой бир приложенияны көчүрүп алгандай эле телефонго көчүрүп алса болот, таблетке, iPod'го, iPhone'го. И анын ичинен өзүнүн магазин, мисалы магазини болсо бирөөнүкү магазин деп жаратып алат. Анан ошо өзүнүн профилин толтуруп, ичине продукттарын киргизип чыгып, өзүнчө складын тууралап, анан канча продуктусун канчадан алып атат, канчадан кайра кой берип атат мисалы. Бул приложение өзү эмеге кассага да байланат. И сатуу жүргүзгөн приложение да негизи. Point of sale деп коет, пост система деп коет да негизинде. Вот биздин продукт ошол пост система. И inventory management деп коет. Бул складской учет, управление складом деп. Мисалы, мындайча айтканда дүкөнү бар адам. Мисалы мен кийим сатамбы, же болбосо бир темир тезек сатамбы, мен ошол тиркемени жүктөп алып, үйдөн отуруп алып, тиги жакта сатуучулар эмне кылып атат? Кайсы товар көбүрөөк өтүп кетти, кайсыны жаңысын алып келишим керек? Кампада аз калды, көп калды, киреше чыгаша бардыгын үйдөн эле карап эсептей алат экен да. Бул мисалы жанагы кожоюндар менен чоң менеджерлерге керектүү программалар экен да. Кожоюнга да керек, чоң менеджерлерге да керек. И мисалы ресторан болсо, ресторандагы жанагы обслуживающий персонал деп коет, орусча айтканда. Официанттар да, алар да колдоно алат да. Мисалы үчүн бир ресторанды алсак, ал жерден мен официант болсом келип, сиздин столикке келип,
эмне каалайсыз деп сурайм, сиз айтасыз чай же да бир нерсе айтасыз, мен телефондон эле басам, то есть мен приложение менен таблет болобу, эмне болот, сиздин столигиңизди тактап алып туруп, заказыңызды жазам. Баскандан кийин, заказды алгандан кийин кухняда экранга даярдачу кишилерге бардыкы барга түшөт, кухняныкы кухняга түшөт да, заказ. Мен аны кагазга жазып алып орто жолдо барат жоготуп ийбейм мисалы үчүн. Же болбосо барып алып айтып убакытта коротпойм да. Мисалы сиз ошол ресторандын кожоюну болсоңуз, ээси болсоңуз, каякта болбосоңуз дагы интернет бар жерден программаны ачып алып туруп, мындай эме соода болуптур, бул кафемде мынча эме болуптур. Программанын ичинде бир нече кафе же бир нече магазинди дагы өзүнчө бөлүп киргизип аласыз дагы. Кандай соода жүрүп атат, канча акча киргиздиңиз эле, канча прибыль түшүп атат. Баарын аналитикасын көрүп тура аласыз. Ар бир сотрудник канча чек жапты, мисалы үчүн да. Кимисинин иши продуктивдүү болуп атат, кимисиники тескерисинче начар болуп атат. Эми бизде ошол сиздер жасап чыккан азыркы айтып аткан тиркемеге сурат алып жакшы элеби? Барбы сурат? Биз программабыздын аталышы Altospos, altospos.com деген вебсайтта азырынча толугу менен англисче маалымат даяр. Орусчасын азыр даярдап атабыз. Негизи даярдап баштаганыбызга 1,5 жылдан ашып калды. Продуктубуздун запуск болгону, башталып элге колдонууга берилгени былтыр 2001 августтан баштадык. Августтун 3-үнөн. Учурда бүгүнкү кече күнкү статистика менен айтсак, күнүнө 60-70 то есть кайрылып келип колдонуп аткан колдонуучу бар. Бул дүйнө боюнча да. Негизи биз продуктубузду Кыргызстанга эле эмес, дүйнөгө кой бердик. Анткени бул продукт дүйнөдөгү болгон магазиндерге, болгон кафе, ресторандарга, фастфуд точкаларга бардыгына тең ылайыкталган продукт да. Негизинен кайсы тармак, кайсыл ошо дүйнөдө отосуз, кайсы өлкөлөр көбүрөөк талап кылат? Азырынча негизи кайсы өлкөдө ошол кафе, ресторан, магазиндер аябай эме болсо, мындай популярный көп болсо ошол жакта. Бирок биздики учурунда азыр Америка, Малайзия, чыгыш Азия өлкөлөрүндө болуп атат да. Дагы айта турган нерсе, мисалы бизде келечекте муундарыбыз бар да, азыр мектепте окуп атышат, же университетте, же болбосо азырынча кесибин тандай элек. Кайсы бир деңгээлде ошол компьютер тармагын тандасак кой, IT тармагын тандасак кой деп турган чагы, аларга эмнени айтат элеңиз? Мисалы ошол кесип тандоодо, же болбосо кесип тандоону чечип койгон. Мен IT тармагына кетем деп коюп, бирок азыркы тапта даярдык керек да. Мисалы Android'ду көтөргөндөн башка иштегени билбеген адам түз эле программага отуруу оор болуш керек. Анткени компьютерде да ишин түшүнүшүң керек да. Кандай кеңеш берет элеңиз келечектеги IT кызматкерлерине? Мисалы бир кеңеш, жакында эле бир сериал болуп өттү го, Акыркы сабак деген Руслан Акундун. Ал сериалда чындыгында эле жакшы сабактардын көп сабак, жакшы сабактардын бирөө именно ушул да. Программирование жагын кызыгуу, ошолго барып, көрүп, билип, мындай өзүңө сага туура келеби, ичиңден ушул нерсе сага жагышы мүмкүнбү бил да, биринчи ирет. Анан сага чынында эле ошол нерсе жакса, анда улантып кете берсең болот да. Көзүң бир кайсы бир деңгээлде ачылат дагы, коркпой, уже ишеним күчтөлүп, алдыга жыласың деп ойлойм. Андан сырткары, мисалы үчүн Кыргызстанда көп эл аралык ишканалар бар. Мисалы Сорос Кыргызстан фондусу бар. Алардын бүт областтарда Кыргызстандагы IT Академия деп мектептерди ачып коюшкан. 8 бар негизи. Чүйдө бир, Бишкекте, анан ар бир областта бирден. Алардын баарында 1000ден ашык окуучулар барып, ошо IT жагын, программирование жагын өздөштүрүп, алгачкы тепкичтерди үйрөнүп баштайт экен. Алгачкы тепкичтерди үйрөнүп, азыр ошол жолдо да. Ушул сыяктуу IT Академия сыяктуу, же болбосо жакында эле 1,5 жыл мурун эле башталган бир биздин эле кыргызстандык жаштар ушу IT жагында программирование жагын өздөштүргөн жаштардын бир чоң кыз бар, атын азыр эстей албай атам. Необис деген атайындай. Бул неформальный эле эме болуп башталганда негизи. Мен программированияга кызыгам, мен ошону үйрөнөм деп балдар чогулуп алышып, отуруп бирине жардам беришип, үйрөнүп атышып, азыр бүгүнкү күндө аябай чоң мындай программирование уюму болуп, группасы болуп
и чет элден уже заказ алып иштеп, бияктагы заказдарды дагы алып иштеп, программаларды жаратышып, жакшы нерсе болуп атат да негизи. Вот сиздин сурооңузга жооп ошол. Биздин жаштар, жаш болобу, улуу болобу, кызыгып өздөштүрөм деген киши ушундай бекер даже платформалардан колдонуп баштай берсе болот да. Андан сырткары YouTube'да деле канча деген даяр эмелер, материалдар бар да. Бир аз кунт коюш керек. Анан да мындай суроо бар да. Мисалы бизде көбүнчө кандай? Ошол интеллектуалдык жактан, билим жактан өскөн адамдар эми IT тармагында дээрлик бардыгы эле англисче билет да. Ошо билген адамдарды көбүнчө чет мамлекетке кетип калышат. Анткени биздеги төлөп берүү мүмкүнчүлүгү менен чет мамлекеттеги ошол эле ишиңе төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жогору. Мисалы бул жерден 1 сом ала турган болсоң, ошол эле ишти башка бир мамлекетте кылсаң, балким $51 аласың. Бир эле иш аткарган ишиң үчүн. Бизде ошол адистерден чыгып кетүү тенденциясы кандай? Жана орусча айтканда утечка мозгов. Менин оюмча утечка мозгов чындыгында эле бар. Бирок бул боло берсин деп, ошондой боло берсин дегенге мен пикирим ошондой да. Биздин адистер чыгып кете беришсин, барып иштешсин, үйрөнүшсүн, дүйнөдө ошо именно ошо IT программирование, IT жагы, өнүгүү жагы кандай болуп атканын барып көргөнгө мүмкүнчүлүк ала билиш үчүн чыга берсин деп ойлойм да. Анткени кайсы бир күн келет, ошол эле бизден кетип башка жерде жүрүп бир ишти кылып жүргөндөр ошол ишке тоюп, баягы өзү эмеси канааттангандан кийин, эми мен эмне жарата алам? Эми мен Кыргызстанга эмне кура алам? Кыргызстанга пайда келтирүүчү эмне кура алам деп. Көп эле биздин ошол чет элге кеткен балдар, кыздардын көбүнчөсү ушунун үстүндө иштеп атышат азырчы. Алар уже уюм куруп алышкан, интернетте, YouTube'да өздөрүнүн бир эмелери бар. Ушул маселелерди талкуулашып, Кыргызстанга кандай жардам кыла алсак болот деп, Америкада жүрүп алышып, Европанын көп түркүн өлкөлөрүндө жүрүп алышып, чогулуп алып, уюм кылып, талкуулашып, сүйлөшүп атышат да. Демек анын кеткендердин баары ал жактан тажрыйбасы бизге келип аткан экен да. Чет өлкөгө кетип аякта жүрүп деле чет өлкөдө белгилүү болгон чоң компанияларды курган балдар, кыздар бар да бизде. Эми алдыда пландарыңыздар кандай? Жеке өзүңүздүн. Мисалы жанагы айттыңыз, дүкөндөрдү соода тармагындагы ишти жөнгө салган программа иштеп чыктык, азыр дүйнөнүн булуң бурчунан алып атышат деп. Кийинки планыңыз? Бул продукттан сырткары кийинки продукцияңыз кандай болот? Бул жолдо макет бар да, азыр муну иштеп бүттүм, эми кийин моундай дагы жасайм дегенчи. Биз буюрса, биз бул продуктты жаңы баштадык. Дагы бир нече жылдын ичинде буюрса жакшы бутка туруп, жыйынтыктуу алып кетсек деген пикир, ой, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мындан кийинки ойлор дагы бар, ушуга окшош продукттар. Демек, биз алдыда дагы жаңы продукцияларды көрөт экенбиз. Тагыраак эле ошол жогоруда айткандай Алтоспос тиркемесиндей кошумча, балким ошого кошумча, балким андан бөлөк дагы ошол соода тармагында, кызмат көрсөтүү тармагында дагы жаңы продукцияларды буюрса күтөбүз. Биз болсо ушуну менен кезектеги Цензурасыз маекте жыйынтыктап отурабыз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, окурмандары, биздин Цензурасыз маектин кийинки чыгарылыштарын дагы күтүңүздөр, себептен ал жерде дагы кызыктуу башка маалыматтар болмокчу. Ал эми бүгүнкү коногубуз Алтоспос тиркемесинин авторлорунун бири Марлес Эсенакунов болду.